Жакшысыздарбы деп жалпыңыздар менен жай сурашып алайын дагы, андан кийин көрсөтүүнү баштайын туугандар. Бүгүн мен сиздерге Семетей баянынан 16-чы көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгач кептин башында биздин көрүүчүлөрүбүздөн келген айрым суроолорго токтоло кетейин. Бир көрүүчүбүз жазып жатат. Эмне үчүн Алмамбеттин уулу Гүлчоро Семетейден 6 жаш кичүү болуп калды деп. Семетей 12-ге келгенде эмне үчүн Гүлчоро 6-га чыкты араң эле деп. Жок туугандар, мүмкүн мен туура эмес түшүндүрүп алсам, өзүр сурайм. Азыр сиздерге айтып берейин. Гүлчоро менен Семетей экөө курбалдаш, жашташ. Бираз айырмачылык бардыр. Баягы Гүлчоро бираз кичүүрөөк болсо керек, бирок 6 жашта эмес. Аны канкейинибиз Семетейге баягы Гүлчоронун дайынын айтып жатканда 6 жашка келгенде уйчу малчылардын бала чакасы менен ашык ойноп, чүк ойноп калгандыр. 7 жашы келгенде балдардан өзгөчө шок чыкканын тетиги Ауке менен Көбөш көр байкап, муну азыртан шагын сындырып, жалтаң кылып, камчы алып, уруп, мал артынан салып, дене кул кылып албасак, бул кийин чоңойгондо көргүлүктү көрсөтөт деп, муну ушинтип кыйнап жаткандыр, баланы ыйлатып. Ошол учурларды башынан кечиргендир деп айтып жатат. Азыр эми чоңоюп калды болуш керек бул бала. Бул баланы көрсөң ала кел, өйдөдө жүрсөң өбөгүң, ылдыйда жүрсөң жөлөгүң боло турган бала болот. Менин колума жеткирсең жакшы адам кылып тарбиялап беремин деп дайындап жатат туугандар. Ал эми экинчи суроо болсо, эмне үчүн Эсенкандын кызы Бурулчаны Алмамбет алды? Бая Эсенкан менен Алмамбеттин атасы Азизкан экөө бир тууган эле го деген суроо келди. Жок туугандар. Кыргыз тараптан караганда жалпы Кытай деп буларды мындай бир туугандай көрсөтөт. Ал негизи бул Алмамбеттин атасы Азизкан менен Эсенкан экөө тууган эмес. Эсенкан тегил Алмамбетти бала кезинде кабыл алып, аны сыноодон өткүзгөндө Эсенкандын кызы Бурулча Алмамбет бая сарайда Эсенкандын дагы бир жолу кабылдоосун күтүп олтурган учурда Бурулча экөөнүн көңүлү жакын экен. Ошол Бурулча келип Алмамбетке айтат: "Сени өлтүрткөн жатышат. Ошондуктан бул жерден эртерээк кетип калбасаң болбойт" деп. Илгертен Бурулча экөөнүн мамилеси ысык болгон. Кийин анан Манас 12 кандын колун жийип барып бейжинди баскандан Алмамбетке ошол бая Бурулчаны алып берип жатат туугандар. Ал эми Айжаңжуңдун кызы бир мыскалды болсо Чуакка алып берип, мына ушундай окуя болгон. Эми токтогон жерден сөздү улап, мен сиздерге Семетейдин таласка келишин, мынау 58 жылы чыккан, 1958 жылы чыккан китептен көркөм окуп берейин. Жакшылап көңүл буруп тыңшап туруңуздар. Ошентип Семетей тегил Букардан чыгып, жанагы Чыйырчык, Салар деген өзөндөрдү, дарыяларды бойлоп жүрүп олтуруп, эски Ташкент, Чалдыбар деген жерлерден өтүп, Казыкурт деген чоң талаа менен жүрүп олтуруп, Олуятага жетип, Олуятага келип, анан кийин оң тарапты көздөй жүрүп, бел ашкандан кийин тегил таластын ичин көрүп, абдан кызыгып карап турат. Ошол жерден сиздерге окуп берейин. Семетей ашып, таш басып, бөт бел көрүп, бөксөлүү эчен жер көрүп, ичке талдап сыдырып, Чыйырчык Салар эки суу бою менен кыдырып, ак тулпарды чалдырбай, баягы Темиркандын ак тулпарын минип кеткен. Жоо жарагын алып, анан кийин тетигил таласты көздөй жүрүп кеткен Семетей. Мына ошол ак тулпарды чалдырган жок дейт, өзү дагы уйку көргөн жок дейт. Муну ушинтип эңкейип жетим басты эле Казыкурттун чоң талаа, ал талаага келгенде жер соорусун көрдү эле. Адырында аркар бар, тектиринде теке бар, адырынан жылаан сойлогон, түз талаасын карасаң, куйрук жал жок, куландар кунанча ойногон. Куландар ойноп жүрөт дейт. Тетигил адырында жылаандар бар дейт. Мына ушундай ысык кумдуу жер экен. Энеси качкан жол менен эрикпей жетим басты эле. Түз кара чөл үйгөн кум, чымчып жер чөбү жок, чык этип коер суусу жок. Ээн талаа күйгөн кум, эрикпей жетим басты эле. Кайыпчынын кар үңкүргө тартты эле, ак тулпарды чалдырды, кайыпчынын үңкүргө жат уйку кандырды дейт. Бир кезде баягы Каныкей энебиз дагы таластан качканда, тетигил Ауке менен Көбөш башка инилери менен кошулуп алып Манастын дүнүйөсүн чачканда, аны сас келген Семетейдин
өзүн өлтүрөбүз деп издеп, аны эптеп, септеп, каныкейинебиз бекитип, өзү болсо кызыл камчыга алынып сабалып байкуштун ансас келгенсип эмчегин жарачап, муну ушинткенде бүткөн бою кан, эмчегинен ылдый каны шорголоп, Семетейди бооруна басып алып, чыйырды энесин артынан ээрчитип, жөлөп таяб алып, өлө жаздап калганда ушул кайыпчынын кар үңкүрүнө келип тыным алган экен. Семетей ошондо байкуш ыңаалап ыйлайт, курсагы ачка, анысы келгенсип чыйырды энебиз менен каныкей энебиз болсо наар алган жок, уйку бетин көргөн жок. Муну ушинтип чарчап чаалыгып турганда артынан Бакай атабыз жете келип, экөөнө ат мингизип, гүл азыгын камдап берип, Семетейдин сүтүн камдап берип, анан кийин тетигил букарды көздөй качырып анан кайра артка тарткан экен. Мына ошол кайыпчынын кар үңкүрүнө барып жетип, ол уятанын жанында, мына ошол жерге Семетей баягы атын отко салып, өзү болсо тынч алып кичине баягы эс алып алды дейт. Андан нары жүрө олтуруп ол уятага жетти дейт. Ол уятадан оңду көздөй жүргөндө далай белди ашып келип, анан кийин караса алыстан талас көрүндү дейт. Ошондо таласты минтип сүрөттөп жатат манасчы аталарыбыз. Жылгындуу кең кол кең талас, жер соорусу турбайбы? Муну жер деген адам тунбайбы? Адыр белекен, бөлүнгөн эчен төрөкен. Бөлөкчө бейиш жер экен, кең таластын чоң өзөн жаткан экен чалкайып, эчкиликтин каратоо көк титиреп каркайып. Адырдан аркар куюлуп, адырдын чөбү суюлуп, будурдан бугу куюлуп, будурдун чөбү суюлуп, тектирден теке камалып, текенин жүзү сабалып, керүүдөн кийик токтотуп, текеси жүздөн топтошуп жаткан экен кең талас дейт. Аны көрүп Семетейдин көңүлү жаман бөлүндү дейт. Талас тимеле көзүнө укмуш болуп көрүндү дейт. Тоолорунда улары, токоюнда чынары, кең таластын оюна эчтемесин аябай берген экен Кудай дейт. Ушундай бир Кудай берген жер экен деп Семетей суктан карап турду алыстан дейт. Оролуп чөптөн жүрө албайт, бугу марал улагы, эңкейген жери будурмак, үч кошойдун бөксөсү, өлгөнүнчө жазылбайт, көрбөгөн жандын өктөсү. Адыр бөлүнөт, алыстан караан көрүнөт, адырга жаңы барганда, ар жака көзүн салганда, адырмактуу белестен туугандар, бая Семетей таласка кирип баратат. Эки жүнү булайып, кош кулагы чунайып, улуп чыкты кумайык дейт. Ошол таласка киргенде алдынан баягы манастын кумайыгы улуп чыкты кадимкидей дейт. Баягы кудум эле каныкей энебиз айткандай эле болуп атат да. Ошондо жерге салаңдаган тили бар, үч куулган үнү бар. Азуулары бир бөлөк, кумайыктын түрү бар. Арстан көргөн эмедей элтең этти Семетей. Семетей кадимкидей чоочуп кетти. Тетигил кумайыкты көргөндө минтип турат. Атамдан калган кумайык, аюудан кайра тартпаган, жолборстон мизи кайтпаган, тиштегенин бүлдүргөн, агыткан ээсин күлдүргөн дейт. Бая ууга алып чыгып, аң көрүнсө ал десе, бая агыткан ээсин бактылуу кылып күлдүрүп, жолун болтурган мунушундай кумайык деп жатат туугандар. Кыраны калкка сынакы, атамдан калган мурапы деп Семетей жашып кетти. Деп ошентип Семетей боз кисе салып мойнуна, кумайыкты кучактап башын тыгып койнуна, айланайын кумайык, Темиркандын шаарына тентип кеткен мен байкуш. Манас жерден айрылып тентип кана жүргөн сен байкуш. Каракандын шаарына карагылар тууган жок, качып кеткен гана мен байкуш. Кам Манастан айрылып, кашкулак издеп талаадан каңгырап калган сен байкуш. Атамдан калган мен карып, талаалап жүргөн байкушум сен карып деп Семетей баягы кумайыкты муну ушинтип кучактады. Кумайыкты көргөндө Манастан калган жетим кул, Манасты көргөн эмедей көңүлү кетип бөлүнүп, көзүнүн жашы төгүлүп, атасы Манас тирилип, алдына келген эмедей аңгырап ыйлап кучактап алек болду Семетей. Кумайык улуйт аңгырап, Семетей ыйлайт саңгырап. Кумайык менен көрүшүп, Семетей адамдан бетер өбүшүп, өкөн көргөн ызаны Кудайым башка салбасын. Айланайын кумайык, ичиңде кегин калбасын деп ошентип Семетей кумайыкты жетелеп, барар жагын төтөлөп, ушинтип анан жолго түштү дейт туугандар. Андан нары угуңуздар. Барбайып карап турганда кулачолок кайып бээ келе калды жанына дейт. Энеси каныш айткандай, ай туяк чалып жолуна кумайыкты тойгузду кула бээнин канына.
Бая Қанке айтты эле. Ошол кумайык сени көргөндө эсин көргөн немедей жаныңа келет ушинтип бүгүлүп, ошол кумайыктын назарын сындырба. Ошол кумайыкты жаныңа ээштип ала жүр деди эле. Мына ошол кумайыкка жолукту. Андан нары караса, жерине көзү тараза, жашаган айкөл манасы мына бул экен таласы. Аргын кыргыз ой тартып, конуп жаткан жер экен, таң тамаша бир кезде болуп жаткан жер экен. Карегинден күрүч көп, калайынан күмүш көп, чабагынан түрлү көп, боз коёндон түлкү көп. Жер мыктысы турбайбы, жер деген адам тунбайбы деп дагы жолу кайталабайды дейт. Ушундай жерин билбесе, жетимди Кудай урбайбы. Таластын суусу ташыптыр, таш башынан ашыптыр, түбүнөн таш калдырап, үстүнөн көбүк жалбырап, аңтарылып сөгүлүп, төркөштөнүп төгүлүп, төмөн жан карасаң, жаткан экен ченемсиз, төрт дайрадай көрүнүп. Аккан суудан кайтпаган, ажалдан кылчак тартпаган, атасын тарткан ийирсемең, ак тулпарын чуратып, жардын башын уратып, жайнаган сууга кирди эле. Колдогону 40 чилтен, колтугунан алыптыр, кара чаарга улан, капталынан чамынып, чолок куйрук көк жалы жандай салып камынып, кошо колдоп алыптыр. Баягы Канке энебиз айтты эле. Ушул таластын суусу сен барганда кирип турган болуш керек. Бирок коркпой сууга салсаң, мына ушундай бир сыр сезилсе, муну ушинтип баягы атаңдан калган 40 чилтендин колдоосун сезе турган болсоң, андан нары баргының. Эгер эч нерсе сезбесең, апаке мен эч нерсе сезген жокмун, эч нерсени бейлеген жокмун, баамдаган жокмун деп кайра тартып кел, деди эле. Мына ошол таластын суусуна киргенде, муну ушундай нерсе сезилди балага. Ошондо баягы Семетей оң жагын караса, айсырал ат минген, кыл куйругун чарт түйгөн, узун бойлуу, кең далы, ары барылбан, ары шер, зорлугу тоонун теңиндей, кезиккенин жегидей, сар жаргак шың кийген, түпөгү жок найзалган, жанына жалаң кылыч байланган, чекири жок кой көздүү, сепкили жок ак жүздүү, алтын кемер курчанган, айдай бетин нур чалган, какандан өлгөн Алманбет, Манастан калган жетимди, ой бала мындай тарткын деп жоосунан алгандай болду дейт да. Алманбет коштоп алгандай сезилди дейт. Сол жагына караса, көк рапс тоң кийген, көк аласындуу ат минген, мен бул жерде Манастын чоролорун сүрөттөп атат, туугандар жакшылап угуп алыңыздар. Ач айкырык куу сүрөөн, алышса арыстандын тиши өтпөгөн, чабышса кишинин алы жетпеген, астыга салса ак жолтой, атышка чыкса сан колдой, найза кармап топ бускан, алышкан жоодо ок кучкан. Ак балта кандын баласы, караандардын сарасы, мындай тарт деп кыйкырып чубакен колдоп алгандай болду дейт. Чубак өзгөлүп калгандай болуп, мына мындай сезилип турду дейт. Бер жагына караса, орто бойлуу кең далы. Эми бул жерде сыргакты сүрөттөйт туугандар. Жакшылап угуп алыңыздар. 21-де убагы, 60-тын артыгы, 40 жоронун кыйыны, теке жоомарт ат минип, темирдей көпкөк тоң кийип, жеткилең белең курчанган, жети түмөн кол келсе, желбегей кирип кол салган, кара болот кыргагы, кабылам Манас сыргагы. Кытайдан өлгөн эр сыргак, бул да сүрөп алгандай болду дейт. Ушул сыргакка келгенде, абдан токтоно албай, мен дагы жашып турам туугандар. 21 жашында, бая чоң казатта, эми ушундай ийирдикти кылып жатканда, тетигил жактан Коңурбай карап туруп, ушул сыргагын өлтүрүп бергилечи, ушул сыргагын алып бергилечи, ушул сыргакты алып берсеңер, Манасын өзүн жайлап келейин, өзүн байлап келейин деп, баягы шып шайдарына жалынып ийген Коңурбай. Сыргак 21 жашында, баягы чоң казатта байкуш шып шайдарын огун жеп өлгөн. Анын артын караса, карт күрөң өңдүү ат минген, ок өтпөс тандап тоң кийген, кылмышы жок, жөн жүргөн, 70 түркүн тил билген, адамзаттын үндөшү, таалайлуу Манас көк жалдын талыкпаган телмечи. Кара чокко айдаса, калмак тилин билүүчү, кызыл чокко айдаса, Кытай тилин билүүчү, солоон шибе экуруу, анын тилин билүүчү, капталынан ажыбай, жетим кул коркпой кечкин деп, аман болсоң кулунун муратыңа жеткин деп, бул сүрөп алгандай болуп, кадимкидей көзүнө элестей түштү дейт. Карт күрөң менен булкунтуп, эр өлгөндөй жулкунтуп, кам Манастын ажыбай, ат соорусунан алыптыр. Таң билбеймин чын болсо, кадимкидей көрүнүп, баатырлардын баарысы жабалактап калыптыр дейт. Мына жерде айтып атат туугандар, таң билбеймин чын болсо, кадимкидей көрүнүп, баатырлардын баарысы жабалактап калыптыр дейт. Баа Семетей кадимки атасынан калган баатырлардын баарысын көргөндөй болуп, мушундай баягындай бир күчтү сезип калды дейт. Андан ары караса, ак кулат тулпар ат минип, олтуруңуздар, Манасты сүрөттөп атат туугандар. Ак улпоктой тоң кийип,
майлаған буğday жүздөнүп, көгүн туман көздөнүп, астын сала бергенде аждаардын түрү бар. Аркасынан карасаң 6000 эрдин сүрү бар. Күпүлдөгөн үнү бар. Айың менен күнүңдүн жарыгынан бүткөндөй, аялдында булуттун салкынынан бүткөндөй, аңырайган капчалдын алкымынан бүткөндөй, алтын менен күмүштөн чирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Калдайып турган кара жер, айкөл манас көк жалга жердигинен түткөндөй. Атышка кирип баргандай, айбаттанып бакырып, манас тауран чакырып, жетилип келген жетимим, жерден колдоп аламын, ар качан көзүм саламын, деп ошентип шер манас жаңырыкты салыптыр, жандап жүрүп калыптыр дейт. Семетей таласка келгенде мынушундай сезимдерде болду туугандар. Анын артын караса, түгөнгөн тоонун урчукта, дүмпүйүп жаткан тумшукта, кара жолдун үстүндө заңкайып күмбөз көрүндү. Ак күмбөздү көргөндө көңүлү санга бөлүндү. Көзүнөн жаш төгүлдү. Көзү кетти алдактап, муруну бошоп шалбактап. Таң кысарып жылдыздай колдош болуп барбадым дейт баягы Кытайга. Сени менен мен дагы кошулуп согушка барбадым ата, колдой албай калдым ата дейт. Өзүңдөн таалим үйрөнүп, жолдош болуп калбадым ата. Жетимдик тартып өлбөдүм ата, жеткилең жүзүн көрбөдүм. Чөптүн башын силкинтип, желдей бир байкуш бар бекен, атанын жүзүн көрбөгөн мендей бир байкуш бар бекен, деп Семетей эйлеп турат. Кабылан атам өлбөй кал, жалгызың жетим калбай кал ата. Атам манас бар болуп, ак тулпар оозун бурбадым, өзүңдүн көзүң өткөндө өксөгөн элдин ичинде кызматын кылып турбадым ата. Кабылан эрдин жалгызы качып жүрөр жөн барбы? Кагылайын атаке, кошулушуп жатууга колтугуңда көр барбы деп, баягы Семетей атасынын күмбөзүнө келгенде мынушинтип өкүрүп түштү. Мындан чыгып Семетей таластын аркы жагын көздөй өрдөп бара жатат. Алысты караса, төөлөр жүрөт бир топ. Анын арткы жагында илгери манастын барында көк тулпар болчу. Азыр эми көк чолок, байкуш көк чобур болоюн деп калган. Үстүндө мингени сакалы куудай болгон, көзү калган ириңдеп, көкүрөгү кирилдеп. Баягы төөлөр Семетейди көргөндө желмаяны баш болуп бери басты дейт Семетейди көздөй. Анын артындагы жана кайтарып жүргөн абышка күйрөнүп калды. Аны жакшылап тыңшаса минтип айтып атыптыр. Кордукту гана бакай көрбөй кал. Муунум кеткен чагымда төө кайтарып кор болдум. Мындайды пендесине бербей кал Кудай. Жаала тоодой барбайып, жайнап турган кезимде андан өлбөй не болдум? Каарыма тийгенди камап турган кезимде, теминише келгенди сабап турган кезимде, көп кайраттын барында, көк жалым аман барында, мындан өлбөй не болдум? Жердин үстүн кыраандай чалып турган кезимде, кармашканды талкалап алып турган кезимде, мындан өлбөй не болдум? Жетимден кабар келбесе, кайсыга жүрөм каралап, ал тарамга кул болуп, алыста жүрөм сагалап, жетимден күдөр үзүлсө, темтеңдетпей бакайды, теңизим гана манас алажат деп минтип байкуш күйрөнүп келе жаткан экен. Алаңгыча болбостон Семетей көзгө көрүндү дейт. Бакай, не болгон менен баягы хан бакай, не болгон менен баатыр бакай, бирок карылык деген алып баратпайбы? Тетил Семетейди тааныбайт дейт. Бирок баягы кайратын кылып, анан тааный албай таң болуп, көңүлүнө чен бөлүндү. Бир караса баланын бозмөңдүү сыягы, бир караса абайлап шерөңдөндү кыябы. Дагы мерип караса жерин душман чалгансыйт, кайры мерип караса манас келип калгансыйт. Бул баланын поруму башкаго? Же баягы Семетей келип калды бекен деп ана минтип ойлонду дейт. Таптаган бейин бозумду каныкей байкуш кыракым деп баягы Семетейди ушул болбоду Семетей болсо керек деп боолгуп калды дейт. Андан кийин манастан калган мурапым Семетейби башкабы деп бакаймын деп карап, эгер Семетей боло турган болсо, төлгөнү бүгүн салайын, ошо жетим чың келсе тартты экен манасты, шердигин сынап алайын деп. Анан жанында турган теректи бир булкуп жулуп алды дагы. Баягы найзадай кылып көтөрүп Семетейди көздөй качырып барып калды дейт. Ошондо Семетей бир солк этпейт. Атасындай зоңкоюп, тизгин тартып шукшура, күлүмсүрөп болпоюп, саламын айта салганы. Эми туугандар, көрсөтүүнүн калганын
Эмкиде айтып беремин, али бүткүл кызыктын баары астыда. Тетигил Бакай Аваң Семетейди баштап алып, Жакыптын алдына алып барат. Андан нары Ауке көбөшкө барышат. Бүткүл окуя али алдыда туугандар. Кийинкиде көрүшкөндө мунун баарын баяндап берем. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.